Andan keyin урматтуу достор, кыргызчадан эми орус тилине которобуз, кыргыз тилинен орус тилине которобуз. Жазуучулардын чогулушу дейт. Жазуучу деген сөздүн жекелик саны, бул писатель, писатель демек. Көптүгүндө ей деген окончание кошобуз дедик. Писателей болуш керек да. Чогулуш деген сөздү биринчи айтабыз. Жазуучулардын чогулушу десек, собрание писателей, ошондо жазуучулардын болот. Собрание писателей, жазуучулардын чогулушу. Андан кийин жазуучулардын чыгармалары десек, чыгарма, произведение чыгарма. Эгерде сөздүн аягы е тамгасы менен аяктаса, көптүгүн я кылабыз. Произведения, писателей, жазуучулардын чыгармалары болот. Произведения, писателей, жазуучулардын чыгармалары. Кардарлардын пикирлери дейт. Кардар десе покупатель, эми покупатели демек родительный падежде ей деген окончание кошуш керек болот. Биринчи пикирлерди айтабыз. Отзывы покупателей болот. Отзывы покупателей, кардарлардын пикирлери. Андан кийин куруучулардын согушу дегенде война строителей болот демек. Война строителей. Андан кийин башкаруучулардын титулдары дейт. Башкаруучулардын титулдары. Сиз өзүңүз деле которуп көрсөңүз болот. Титулы правителей деген. Демек, ей деген окончание кошобуз. Титулы правителей. Ишмерлердин бирикмеси, бирикме деген союз, ишмерлер деген деятели. Союз деятелей.